Assalamualaikum Mekendeş Media YouTube kanalının görүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Ana биздин Кыргыздын кереметтүү бейиштей болгон жерлери. Азыр Сарой жайлоосуна келдик, Алай районунда. Өтө жакшы жер экен. Кыргыздын негизи бардык жери эле жакшы. Бардыгы Кудай берген бейиш жер. Ушундай Кыргыздын боз үйлөрү өтө жакшы. Ушундай сонун жерлер. Кыргызстандын туризми ушундай тоолор менен, ушундай кереметтүү жаратылыш менен өнүксөк болот. Караңыздарчы, кандай керемет, кандай жакшы жерлер. Өзбекстанга, башка жактарга барбай, ушундай ички туризмди да өзүбүз өнүктүрүшүбүз керек. Ичине патриот болуп, мекенчил болуп, мекенди сүйүп, акчаны сыртка чыгарбай, ушундай жерлерге, ушул жерде эле өзүбүздүн туугандар, кыргыздар ушундай жерлерде жакшы кылып боз үйлөр түзүп, саамал, кымыз бар жоктук условияларды кылып коюптур. Акчаны башка мамлекетке сарптабай, ушул өзүбүздүн жерибизде калтырсак, өзүбүздүн ички туризм өнүгөт буюрса. Ошондуктан биздин каналдын көрүүчүлөрү ушундай Кыргыздын кереметтүү жерлериге эс алууга чакырамын. Кайсыл жер болбосун, Кыргызстандын аймагында бүт эле жерлер керемет. Башка жерлер жаман дебейм, баардыгы жакшы. Ошондуктан мекенчил болууга чакырам сиздерди. Караңыздарчы, Кыргыздын туусу илинип турат. Кандай жакшы жерлер. Бүт тоолор баардык чогуу. Алай району Сарой жайлоосу экен. Бүгүн биринчи жолу келишибиз. Ушул жерге келип сиздерге дагы кичине видео көрсөтүп коюуну туура көрдүм. Ушундай ички туризмди өнүктүрөлү туугандар. Биздин каналга катталышты унутпаңыздар. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Сиздердин ар бир лайкыңыздар, ар бир комментарийиңиздер биздин каналдын өсүшүнө чоң салым кошот. Ошондуктан кайдыгер карабай, каналга катталып электер, катталып лайк басып коюңуздар. Кыргыздын чыныгы жашоосу ушулда. Тез кабарда Атакул айткандай пай. Арча чыттанып турат. Ушинтип Кыргыздын желеги ар дайым желбиреп турсун бийиктикте. Кайсыл жерде болбосун. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Биздин каналга катталышты унутпаңыздар. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Ар бирибиз Кыргызстандын туризмин өнүктүрүшүнө салым аз да болсо салым кошойлу. Акчаны башка мамлекеттерге эс алганы чыкпай, ушундай өзүбүздүн Кудай берген жаратылышта, табиятыбызда, тоолорубузда ушундай абасы таза жерлерде дем алып, ички туризмди өнүктүрөлү. Саламатта калыңыздар.